Супер инфо кестинин жаңы санында. Алып баруучу жана актриса Назира Бердугулова. Бир аял Назира Бердугулова күйөөмдү тартып алды деп жүрөт. Ал каралоо, мен бирөөнү мажбурлап жашата алмак белем. Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованын үйлөнүү тою түз эфир аркылуу көрсөтүлөбү? Тойду дагы буюрса. Тойду дагы түз эфирден, Түз эфир кылабызбы тойду? Түз эфир кылабыз, Айпери Кубик кызы ажырашкандардын катарына кошулуп калганым өкүнүчтүү болду. 24 адамдын өмүрүн алып кеткен Аюдагы Ый атасы менен карындашын көчкүдө калган жигит. Жакындарымдын сөөгүн издеп, жерди казбайм деп элге сөз бердим дейт. Көк бөрүдө жеңиш талаш. Оштон келген достук менен Таластан келген ынтымак командасы чырдашып, улакчылар калыстарга нааразы болушууда. Ал барсты мени басты, анан мен аны бастым деген сулуулар. Көчөдөн көргөндөр бизди ал барсты деп атай башташты. 19 жаштагы жигиттин салмагы болгону 30 килограмм. Анын атасы: Москвага баламды айыктыруу үчүн келгенбиз. Үй жайдын да башка нерсенин да кереги жок дейт. Кумар Асанов азыр эмне менен алек? Массаж жасоону үйрөндүм. Эми күйөрман кыздарга массаж жасап бергенге даярмын дейт ырчы. Сексуалдык каалооңуз канчалык? Тесттен өтүп, каалоону арттыруу жолдорун билип алыңыз. Актриса Гүлмира Турсунбаева: апам төшөктө жатып калса да оорудум деп айтпайт. Күн катуу ысып, артынан дароо суук түшкөнү жүдөттүбү? Мындайда бетке туура кам көрүү керек. Оңой жана арзан жолун сунуштайбыз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.